Чындыгында өкмөт тарабынан министрликке тапшырма болгон. Тапшырма болгондо да ошол тапшырмада мөөнөттөрү айтылганда, мынанча мөөнөттө ушу жолду бүтөсүңөр деп. Ошол тендер боло электен мурун, ошол тендер боло электен мурун даже подрядчиктер белгилүү эмес эле. Ошондо биз мен, например, как мына проектниктин директору катары өзүбүздүн корутундуну 10 октябрда берген элек. Өкмөттүн сунуштап аткан азыркы мына жолду курасыңар деген мөөнөт октябрь 2015, август 2016 жылдагы деген срок бул практически технически дагы бул сроктун ичинде аткарууга мүмкүн эмес деген биз корутундуну бергенбиз. Себеп дегенде ар бир жумуштун өзүнүн технологический өздөрүнүн мөөнөттөрү бар. Мисалга мен мындай жумшак жол менен айткан болсам, адам эрте менен жөө чыгып нарынга кечинде жетем дегенде эле сөздө кандай кылып жетсе болот? Жете албайт ага. Ошондой эле бул 8 айдын ичинде бул жолду бүткөрүү мүмкүн эмес эле. Ошого карабай ушул тендер өтүп, анан кийин жанагындай подрядчиктерде отбор болуп, ошондон чыккан корутунду болот да. Тендерден мыйзамсыз өткөн биз аны бере албайбыз маалыматты. Себеби мындайда биз как сиз мындайда эгерде менин сөзүмдү уксаңар, анда мени мындай эгер мен айтканыма канааттандыра албасаңар, внимательно укпайсыңар. Анан мен сөздү аягына чыкпаганда эле мени кагып эле эметип атсаңыз, андай болбойт. Мен сизге түшүндүрүп айтып атам. Мен айтып берем. Мындай, сиз жана суроо бердиңиз. Министр кол койду беле, мына Уюзбаевдин кол койгон колу бар мына жерде. Эгер эмегер болсо, көчүрүп алгыла, Уюзбаев өзү кол коюп, министр ошондо жумушунда болчу. Бирок регламентти бузуп туруп, мен Уюзбаев өзү кол коюп берген. Ошол биз комиссия түзүп, ошону эметкенде тендердин баага, тендер туура эмес өткөнгө биз баа бергенге укугубуз жок. Аны сөзсүз кесиптин ошол тендердин закупщик деген эме баа бериш керек. Ошон үчүн азыркы учурда ошол эме боюнча президенттин буйругу боюнча антикоррупционный служба СНБ ошону териштирүү жүрүп атат. Анан ким күнөөлүү болот ошону тактайт.